Assalamu alaikum dostlar. Mekendeshler, derdeşler. Men hazır Metro Perova'da turam. Oşu Metro Perova'da Kırgız jigitleri çayxana açtırıp sizlerge keldim. Çayxana boyunca sizlerge biraz malumat berip keteli buyursa, anda emese kettik. Videonu bölüşüp koysanızlar öte razı bolabыз. Çayxananın atı Kirgizya деген çayxana eкен. Kirgендер өзүбүздүн мындай элечек кийген кыргыздын апасы, азыркы жалаңаштар эмес, элечек кийген кыргыздын апасы. Эки колум сиздерге нан сунуп турат. Метро Перова, Зеленый проспект, дом 1А. Bu çayxananın өзгөчөлүгү ушундай кыргыз житанат экен. Кыргыз житанат. Себеби дегенде 7 кабинасы бар экен. 7 кабинасына ушундай ар бир кабинага мына таластагы арка турат. Биякта манас атабыздын сүрөтү турат. Ушундай кабиналар бар экен. Видеолорду ушул видеону бөлүшүп койсоңуздар биз ыраазы болобуз. Кийинки кабинабыз буюрса, өзүңүз айтыңыздарчы. Бул кайсы кабина? Кандай облустун атыга аталган? Бул албетте бул биздин Теңир Тоо нарындыктар үчүн экен. Ошондой ар бир кабинада ар бир облустун, 7 облустун белгилүү тарыхый жерлерин ушинтип сүрөт алып коюшуптур. Бул Москва шаарында, бул Нарын облус. Эми кийинкисин көрөбүз. Кийинкиси биздин жаштардын шаары Жалал-Абад дегенде, Жалал-Абад облус экен. Мындай. Жалал-Абад облусуга таптыр мындай. Сары челек, бул Жалал-Абадтагы арка. Ошондой. Кийинкиси буюрса Ош эмес экен, бул биздин Ордол Ош. Кыргыз жери Сопсонун ананда Ош сонун дейт беле, ошондой. Бул Ош облус экен, мындай Сулайман тоосу. Бул Курмандын Ататкай энебиздин эмес экен, сүрөт. Кийинкиси менин облусум, биздики Баткен облусу. Арналган кабина экен. Бул Баткен Найгүлү. Бул биз көлүбүз. Баткендеги көлдөрдүн бири экен. Эң жаккан ушу болду деп элем мага. Тамаша. Бул баягы өзүбүздүн кыргыздын керемет тоолору, жайлоо. Ушундай чайхана. Эң главный буюрса мына биздин Кыргызстанды кылган. Мындай. Бул Ыскөл облусу экен. Ыскөл облусуга өзгөчө чоң кылышыптыр. Жетөгүз. Бул биздин көлүбүз. Негизи ушул чайханага келип дам татып кетиңиздер, москвичтер, баарыңыздарды күтөбүз. Зулпидинден деп койсоңуздар, буюрса скидка болот. Жок деген скидка болбосо дагы, жок деген жакшы мамиле кылат бардыгы. Тамаша албетте. Алейкум ассалам.